саламатсыздарбы? YouTube каналын каттоочулары баарыңыздерге салам айткым келип атат. Жаңы мастер-классты көргөзөйүн деп атам. Бул убакытка чейин биз дагы мастер-класстарды баягы съемка кылдык. Марляны кантип жүнгө куюш керекти көргөздүк. Мына көрдүңүздөрбү, марля куюлду, марлянын мындай кошулган жерлеринин баары мындай андай деле мындай көрүнгөн жок да. Көрүнөт мындай көзгө айый эметпейт, урунбайт да. Марляны жабыштырдык. Жок. Маргеланский шелкко жетпей жатам, кантем дегенден кийин мен ошо марляны эметем. Мына марля менен жакшынакай эле сонун эле кийимдер жасаса болот. Анан дагы бир мастер-класста мен сиздерге многу эмелерди, жипти кантип куюш керек. Жүн менен кошо ошону көргөздүм, полотно кылып бүт көргөздүм да. Анан кийин мынагы рукавын болсо мен атайлап прям отдельный мастер-класс кылган жокмун. Анткени рукавы оңой эле да. Мен айтып кеткенде, моундай мисалы мындай аласыздар, шаблон аласыздар. Мен шаблонум многу столум 1,5 метр. Ошо 1,40 кылдым да, узундугун. Анан бул жакы 30 сантиметр кылдым. Ошондо мына жагы 30 сантиметр, бягы 1,40 болду. Узун эле шаблон салдым. Анан ошо шаблонго жүндөрдү мынтип куюп, анан кийин пряжаны кошо куюп туруп эле, анан узун эле бирдемкени ушундай труба сыяктуу кылып, аябай ичине марля салдым. Анан кийин жүндү куйдум, анан вискозаны куйдум, анан кийин жипти анан кийин ошонун баардыгын шлифовка кылып, киргизип, мына жиптеримин баары кирди. Бирөө дагы эметкен жок. Бүт 100% кирди да. Шашпаш керек. Негизи шашпай жасаш керек. Кирип, анан мындай киргенин көрүңүздөрбү? Мындай өзүнө бири-бирине мындай жүн менен кошо кирди да. Ошондо мындай тармал болуп калды. Анан ошо жеңин алып туруп эле мындайынан кыркып экиге. Анан эки жең болуп калды. Ошондо бир труба менен эки жеңди бир кылыңыздар. Ошондо многу эмеси дагы бияк турасы да узуну дагы бүт эмеси бир болот да, и сүрөттөрү да бир болот. Мен жеңдерди ошондой эле кылам. Азырынча жең жөндө түшүндүк. Анан многу планкасын отдельно мындай планка кылдым. Мына многу планка деп коет могу жагын. Берге мисалы мен берге крючок эле кылып коеюн деп атам, мындай чоңураак кылсам топчуларын, петляларын, анан топчу тиккен жерин жасамакмын да. Бул кардиган болгондон кийин же берге брошка, анан же эки баягы крючок эле кылып коем. Мынакей, көрүңүздөрбү? Ушундай болот. Бул көйнөктүн куру, мунун мастер-классында кошо алып кеттим да. Но планканы жазып атканда көйнөккө курду кантип кылса болот, мынакей, жумшак, жакшынакай кур. Буга жибек аралашкан. Могул болсо ушул эле мастер-класс, мына планканы жазып атканда мастер-класс көргөздүм. Бул болсо сумканын ручкалары. Эжекелер, мына сумканын ручкалары. Мисалы биз сумканы минтип кармасак, ручкасын, берге дагы өзүнүн сумканын өзүнүн эмеси кирет, жана сумкасы. Буну мен мынакей эжекелер атайлап дайындап койдум, бири-бирине киргизип. Анткени мен сумканы ручкалары мындай. Көрүңүздөрбү? Ручкасы мындай болгондон кийин могу жерге өзү сумканын өзү болот да, могу жерге. Бул отдельный мастер-класс кылайын деп атам, бирок мен курду азыр көргөзүп кеттим. Муну бияка коюп коелу. Болду. Планка жөнүндө айтып бердим. Планкасын болсо мен кандай коштум? Планкасын мынакей эжекелер. Могул обрезкалары, мына жактан эметкен обрезкалары. Мисалы, бул обрезка, бирок мисалы бул эменин кардигандын өзүнүн основа полотносу. Полотносун минтип алып, полотносун мындайынан алып, анан кийин мисалы многу планкада, көрүңүздөрбү? Планка. Ошондо мен мына полотнону и планканы ийне менен могу жерге бүткө жүн салып туруп эле, мындайынан алып, анан ийне менен уруп эле, анан кайра мынтип ушалап койсом, кайра бул жагында урдум да, ийне менен жүндөн бүткө себелеп, бир аз эле, калың кылбай, бир аз эле, эки жагын урдум. Экөөнү бири-бирин ошо мына иленип калганын эле
уже даяр болуп калган полотного планканы эметтим, тиккен жокмун. Жөн эле бири-бирине мындайына коюп туруп эле, анан мынтип ийне менен бияка жүн салдым, арчаны бирке жүн салдым, анан мынтип уруп койдум. Жанагы кызыл көйнөктөгү жанагы токулган кездемени кошподу элем. Вот ошондой кылып эле кошуп, аябай аккуратный болду. Мынакей берде жөн эле бири-бирине кошуп койдум. Анан мындай жип менен көктөп, мен негизи ушинтип бүт эле эмелеримди көктөйм да, жакшы көрөм. Баары бир бул жүн да, мына жактары чоюлуп кетиши мүмкүн. Эми бул жакшы эле кирди. Бирок на всякий случай гарантиясы менен сиз өзүңүздөр кийсеңиздер да, бирөө мисалы сатып алса дагы гарантия менен кийсин. Ошон үчүн мен жашынакай коздоп мындай кылып кайра көктөп коем. И красиво, сулуулугу да бар, эстетика жагы бар. И бир жагынан бунун баарын биз бекемдеп койдук. Болду. Биягын мен иштедим. Полный коштум. Мындай кылып коштум бир жагын. А бирок эки учун калтырып койдум да. Муну мен узун кылдым. Аябай узун планкасын эки планка кылдым, узун кылып. Анан мына жери кошулган жери көрүнбөй деле калды. Ийне менен эмет койдум, урдум да, мына жер. Көрүнбөйт эжек. Мына. Могу жер. Экөөнү коштум да, ийне менен уруп туруп, биянан дагы бири-бирине мындай келиштирип, анан алтай кирип калды. Жүн негизи кирет. Мына мисалы көрүңүзбү, уже бул даяр полотно, бунун баары деген мен киргизип койдум. Эми эжекелер, видеону өтө узак кылбайын. Мынакей. Бул сүрөтү биягында. Сүрөттүн өзүнчө видеосун көргөзгөм сиздерге. Ошо мен будан мурун, бул мастер-класстан мурун мен сүрөттүн өзүнчө видео, марляны жабыштырган өзүнчө, и могу жип менен жүндү кантип куюш керек өзүнчө кылдым. Эми мындай муну алып коебуз. Азыр мен сиздерге көргөзөйүн. Мынакей жең, бул жең. Монда мен полотно жасадым. Мен бүт мастер-класстарды сиздерге лайыктайм да. Мисалы, мен столум 1,5 метр. Мен ошо немени, шаблонду, так, 1,5, 1,80, 1,90 кылдым. 2 метрге жетпеген шаблонду алдым. 1,90 кылдым. Бүт сүрөттүн марлясын жабыштырдым. Сүрөтүн тарттым, многу эмелерди, жиптерин кошо бүт эмет алып кеттим. Мына дайын полотно. Мындайынан бүктөйсүздөр. Мына узун эле полотно да, мына. Көрүңүздөрбү? Мына. Мисалы, бул менин кардиганым. Мындайынан бүктөйсүздөр. Бүктөгөндөн кийин мынтип карап турабыз. Мынтип карайбыз дагы. Алабыз дагы мындайынан бүктөйбүз. Анан кийин жакасын кылабыз. Моюн жагын жасайбыз. Бул арт жагы, моюну арт жагы. Арт жагы кетти, дайын. Баары бир бул полотно кайра мындайынан бүктөйбүз. Анан кийин акырын могу жерде эмесин, жеңин кылабыз. Мындайынан алабыз. Ой, жеңин деп коем, жана ийнин кылабыз. Плечо. Эжекелер, плечо. Мындайынан кыркабыз. Коркпой эле мынакей. Ушундайынан өзүнүн скосу бар, плечо. Скосу бар. Буну кылдык. Мындайынан алдык. Бул уже окшошуп калды. Кайра мындайынан алабыз. Эжекелер. Мындайынан бүктөйбүз, алды жагы. Мен кардиган болгондон кийин бирке кооз болсун деп, астын мындайынан тоголок кылып туруп кыркып койдум. Так. Анан мага мынча эме кереги жок моюну. Анткени бул кардиган. Мен төш жагын кесип койдум. Булардын баарын алынат. И мынакей. Эми эмеси. Жеңи болсо мындай. Экөөнү мындайынан кезебиз. Так. Окшош кылып кезебиз. Мен болжолдоп атам да эми мына. Бирок бул деле окшош болуп калды. Мындай кылып кезебиз. Кескенден кийин эжекелер. Бул деген мындай болуш керек. Бул скос менен бир болуп кетиш керек. Ошондо биз мына жагын кезебиз.
колтук жагын кезебиз эжекелер, мынакей тигиле турган жерин кесебиз. Мындайынан алабыз. Мен швея эмесмин эжекелер, мен болжолдоп эле ушинтип эле келтире беремин да, келтирип эметемин. Эми мынакей мындайынан кошобуз, кардиган болуп калды. Кардиган болуп калды. Эми могу жерден могуну кескенден кийин бул жакта жыртыкты, ушу эмеге ылайыктайбыз. Проймага ылайыктайбыз. Мынакей. Мына кесип койдум. Бул жагын да кесип койдум. Болду. Беринен эчтемкесин кеспейсиздер. Болгондо мындайынан кошулат. Кардиган эжекелер. Эми швеялар мүмкүн чочуйт, бирок жүнгө бул аябай сонун эле, абдан сонун эле. Берге топчу тигип коесуздар. Мен мисалы бул бычкан минтип бычып бергеним, анткени мен берге жөн эле крючок кылайын дедим. Если сиздер берге эме кылам десеңиздер, биягын бу арты менен алдын айырмасы могу планкадан эле билинет. Бул планка бияка меники тигилди да, тигилди. Ошо планка менен сиздер жана топчу бар го, топчунун тиккен жери планка менен эметесиздер. Мүмкүн сиздер планканы мындай кененирээк кыласыздар, мүмкүн уже кыласыздар. Мынакей, планка деп коет, Ушу сиздерге топчунун эмесин неметет. Будан чоңураак кылсаңыздар, топчуну тешип, анан ошо жерге топчуласа болот. Мен буга жөн эле крючок кылам дегенден кийин мен мындай кичирээк эле кылдым. Ушундай эле бычасыздар, анан жана топчусун планка менен эле эметип коесуздар. Планка менен. Берге жака кылса болот. Жака мындай атлашной воротник кылса болот. Анын мастер-классында көргөзөм. А бул эң жеңил, эң оңой сиздерге көргөзүлгөн мастер-класс. Эжекелер, эми мен өзүм билгеним, бирок аябай жарашыктуу. Аябай. Колтуктарда эчтеме болгон жок, жашынакай. Эми ушинтип эле бычып эле эмете бериңиздер. Анан берлерин мисалы тигип эле койгула, бирок мен жанагындай кыла эле ийне менен сайтса эле ушалап койдум да. Бирок сиздер тигип койгула. Биягын тигип эле койгула, болду. Биягы тигилбейт, биягы туюк болот. Бул туюк болот, трубада. Бул туюк болот, но жери куюлат. Тигилген жери бер, болду. Калган, мен ойлойм бул абдан оңой, аябай жеңил. Анан кандай десем, билген швея эместерге тим эле сонун, чайниктерге сонун эле кийип, мен акырын шыбырап айтайынчы. Жасап коркпой кыла бериңиздер эжекелер. Сонун, аябай сонун. Арчаны гүл салгыла, гүл салып албасаңар, түрлүү мындай жиптерди кошуп туруп, миксовать этип сонун кылса болот. Коркпой жаза бериңиздер.